Туулган күнүң менен Елена. Актриса тууралуу кызыктуу 7 факт. Учурдун жаш жана белгилүү актрисасы Елена Абай кызы бүгүн 30 жашка чыкты. Актрисалык карьерасын 9-классында Эрнис Абдыжапаровдун Боз салкын тасмасына тартылуу менен баштаган. Урунун махабаты, гаишники, суулар жана миллион, Көкөк, Шахра, Курманжан Датка, Саякбай тасмаларында роль жаратып, калың элдин оозуна алынган ай чырайлуу актриса тууралуу журналист Гүлдана Талантбекова 7 кызыктуу фактыны топтоду. Елена Абай кызы 1990-жылы 2-апрелде Бишкек шаарында төрөлгөн. Ата-энеси 3-4 жашында ажырашып кетип, ушул мезгилге чейин апасы жалгыз тарбиялаган. Атасы менен кээде жолугушуп турат. 4 туугандын 3-сү, эжеси, байкеси жана сиңдиси бар. Учурда апасы жеке ишке. Елена бала кезинде эл сыяктуу анча-мынча кыйынчылыктарды баштан өткөргөн. Ал бул тууралуу апам газдалган суу сатып иштечү. Баарыбыз таңкы саат 5те туруп апама карашаар элек. Иш менен айлык болуп, түнкү 12де келип колубузду жууганга алыбыз келбей уктап калчубуз. 6-класстан тартып мен үй бүлөбүздүн эсепчиси болдум. Кадимкидей эле ар кимисине айлык берип жүргөм. Кээде сатуучулар жок болуп калганда өзүм саткан күндөр да болду. Классташтар мени карап өтүп кетишсе, кызыктай боло берчүмүн. Бирок үйгө жардам берип жатам да деп, кайра өзүмдү жолуштар элем деп айтканы бар. Елена аябай эрке болуп чоңойгон. Бала бакчага барарда эжеси кийгизген кийимди кийбей, ыйлап жатып өзү каалаган көйнөктү кийчү экен. Мектепте да өтө тентек кыз болгонун айтат. 7-класска чейин жакшы окудум. 8-класстан кийин өткөл, курак таасир эттүү, айтор окуудан начарлап кеткем. Кыздар менен урушканым аз келгенси, балдар менен да мушташып кеткен күндөрүм болгон. Эсимде, Олег деген классташым менен такыр тил табыша алчу эмесмин. Экөөбүз мектептин коридорунда аябай тебишип мушташканбыз. Андай жоруктарым үчүн далай жолу директордун кабинетине кирип жүрдүм. Мени начар окуган кыздардын катарына кошуп коюшкан эле. 9-класста Боз салкынга тартылганда директорго барсам, сени киного чакырыштыбы, кантип ушул сениби деп аябай таң калган деп айткандары бар. Елена Абай кызы актрисалык карьерасын 9-классында Эрнис Абдыжапаровдун Боз салкын тасмасына тартылуу менен баштаган. Андан сырткары актриса урунун махабаты, гаишники, суулар жана миллион, Көкөк, Шахра, Курманжан Датка тасмаларында роль жараткан. Бир күнү курбум филармонияга концертке чакырды. Арт-корунга отуруп алып каткырып элге жаман көрүндүк. Концертте Эрнис Байке айыл өкмөтү тасмасынан кийин уюштурган экен. Ким азыр жакшы ырдап бийлеп берсе, менин жаңы тасмама жолдомо алат деп сынак жарыялап калды. Сахнага чыгып бийлеп, орусча ырдап, көрүүчүлөрдүн кол чабуусу менен сынактан утуп, бирок кийинки күнү финалдан өтпөй калдым. Ошондо көрүүчүлөрдүн арасынан бир байке ушундай кызды кантип албай коесуңар деп айткан. Эрнис Байке талантымды байкап, Боз салкын тасмасына роль сунуштады. Ошентип кино дүйнөсүнө чыйыр алдым деп айтканы бар. Елена жеке жашоосу тууралуу айтканды көп жактыра бербейт, бирок жигиттерге болгон талабы каттуу экенин айтканы бар. Өзүм кичинекей кезимде тентек болгонгобу, эстеп көрсөм мага кат жазып сүйүүсүн арнаган балдар болбоптур. Анан мага оңой менен балдар жага бербейт, андыктан жигиттерге койгон талабым да каттуу. Сөзүндө турбаган, калп айткан балдарды жактырбайм. Жаңы таанышкан жигит болсо да бир жери жакпай калса эле болду, аны менен мамилемди үзүп салышы мүмкүн. Тили менен сүйбөй, дили менен сүйүш керек деген сөз мага жагат деп айтат. Актрисанын жашоосу спорт менен тыгыз байланышта. Таң эрте чуркоону көп жылдан бери адатка айлантып, маалы менен спортзалга баш багып турат. Туура тамактануу тандаган актриса дайыма жашылча жемиш жейт. Таттууну абдан жакшы көрөм. Ошол себептен тиш доктурга көп кайрылсам керек деп айтканы бар. Ал ошондой эле кофе, чай, газдалган суусундуктарды ичпейт. Сырткы келбеттен сырткары адамдын ден соолугу, ички жан дүйнөсү, маданияттуулугу, жүрүм-туруму маанилүү дейт. Елена прессаларга берген интервьюларында көбүндө башкы план катары Голливудту багындырууну айтат. Ошондой эле жашооңдо карьера биринчи орунда турат деп айтканы бар. Мен кино дүйнөсүнө бүгүн эле келген жокмун, ошондуктан карьера мен үчүн биринчи орунда турат. Эгер менин сүйгөн адамыма карьераңды токтот десе, ал менин канаттарымды кыркып салгандай болот. Анткени жана актрисалык кесип менин жашоом дейт.